Бүгүн Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгонуна 29 жыл толду. Кыргызстан Орто Азиядагы өлкөлөр ичинен өзүнүн көз карандысыздыгын расмий билдирген эң алгачкы мамлекет болуп калды. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан Жогорку Совети кезексиз жыйынга чогулуп мамлекеттик көз карандысыздык боюнча декларация кабыл алган. Ушул актыга ылайык Кыргызстан эгемендүү, суверендүү, демократиялуу өлкө болуп калды. Депутаттар Кыргызстандын биринчи президенти катары Аскар Акаевди шайлашкан. Алгач бул кызматты Чыңгыз Айтматовго ыйгаруу сунушталган, бирок ал макул болгон эмес. Жогорку Советтин мүчөлөрүнүн талапкерлерди тандоо иши да оңунан чыкпай калган. Мындан улам Аскар Акаев сунушталган. 1991 жылдын октябрь айында Кыргызстанда алгач ирет президенттик шайлоо өткөн. Анда Аскар Акаев үчүн 95,3% шайлоочулар добуш бергени маалымдалган. Ошол чакырылышта Кыргызстандын герби, гимни, туусу жана улуттук валютасы бекитилген. 1992 жылдын 3 мартында Кыргызстандын мамлекеттик туусу бекитилген. Ушул эле жылдын 18 декабрында Жогорку Кеңештин токтому менен гимн бекитилген. 1993 жылдын 10 майында Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан улуттук валюта катары сом колдонууга чыккан. Ошентип Кыргызстан советтик өлкөлөрдүн арасынан эң биринчи өз улуттук валютасына ээ болгон өлкө болуп калды. 1993 жылдын 5 майында Жогорку Кеңештин 12 сессиясында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Долбоор легендарлуу парламенттин атайын комитети тарабынан даярдалып, 2 жыл бою талкууланган. Алгачкы редакцияда 8 бөлүм жана 97 берене болгон. Бирок андан бери баш мыйзам бир канча жолу өзгөртүлдү. Кыргызстандын алгачкы расмий Жогорку Кеңеши болуп Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин 12 чакырылышы эсептелет. Ал легендарлуу парламент деп айтылып келет. 1990 жылдын апрелинен тартып 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. 1993 жылдын май айынан баштап Кыргызстандын мыйзам чыгаруучу органы Жогорку Кеңеш деп аталып баштаган. 1992 жылдын февраль айында Кыргызстанда алгачкы жолу парламенттик шайлоо өткөн. Анда депутаттар мажоритардык система менен шайланган. Жогорку Кеңеш болсо 2 палаталуу болгон. Бүгүн парламент 1 палаталуу жана депутаттар партиялык принципте шайланышат. 2005 жылы баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген соң, парламентке келген партиялар өкмөттү куруу укугуна ээ болушту. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 30 премьер-министр алмашты. Айрым өкмөт башчылары 1 же 2 күн кызматта отурган учурлар да болду. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан премьер-министрлерин алмаштыруу боюнча рекордтук көрсөткүчтө. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстан бир топ оор сыноолорду баштан өткөрдү. 1999-2000 жылдары Өзбекстандын ислам кыймылы делген боевиктер тобу менен Баткенде куралдуу кагылышуулар орун алган. Расмий маалыматтарга ылайык 1999 жылдын август айында Баткен районуна экстремисттик уюмдун жоокерлери кол салышкан. Коргоо министрлигинин өздүк курамынан 50ге жакын аскер курман болгон. Душмандын мизи кайтарылып, аймак боевиктерден тазаланган. 2002 жылдын март айында Аксы районундагы Боспиек айылында тургундар Кытайга өзөнгө куштун 90 000 гектарын берүүгө каршы митингге чыгышкан. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери курал колдонуп, натыйжада 6 киши каза болгон. Мындан 3 жыл өтүп Кыргызстанда алгачкы революция орун алды. Президент Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетти. 2005 жылдын 24 марты Кыргызстан тарыхында Жоогазын революциясы делген ат менен калды. Элдик толкундоолор 2005 жылдын 5 мартында Жалал-Абадта башталган. 24 мартта массалык нааразычылык Бишкекке жетип, Ак үйдүн алдына чогулган жарандар Акаевдин кетишин талап кылган. Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетип 3 апрель күнү отставкага кетүүгө макулдугун берген. 11 апрелде Жогорку Кеңеш Акаевдин отставкасын кабыл алган. 2005 жылдын 10 июлунда президенттик шайлоо өтүп, Курманбек Бакиев жеңишке жеткен. 2006 жылдын 10 февралында баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлгөн. Арадан 5 жыл өтүп, 2010 жылдын 7 апрелинде кайрадан башаламандык орун алган. 87 киши курман болгону расмий маалымдалган.
Президент Курманбек Бакиев Белоруссияга чыгып кеткен. Апрель окуяларынан соң убактылуу өкмөт деген пайда болгон. Аны Роза Отунбаева жетектеген. 2010 жылдын 19 майында убактылуу өкмөттүн атайын декрети менен Роза Отунбаева өткөл мезгилдин президенти деп аталган. Отунбаева бул кызматты Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланып келгенче ээлеп отурган. Президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы кызматын тапшырган. Октябрь айында президенттик шайлоо өтүп, Сооронбай Жээнбеков 54,77% добуш менен 24 ноябрдан тартып расмий түрдө Кыргызстандын президенти кызматына киришкен. 2019 жылдын 27 июнунда Алмазбек Атамбаев экс-президент статусунан жана кол тийбестигинен ажыратылган. 2019 жылдын 7-8 август күндөрү Кой Таш окуялары орун алып, Алмазбек Атамбаев камакка алынган. 2010 жылдын 10 июнунан 11 июнга караган түнү Ош облусунда улут аралык жаңжал чыккан. Расмий эмес маалыматтар боюнча ал каргашалуу окуяларда 800 киши каза болгон. Бирок мамлекеттик органдар 443 адам каза болгондугун билдирип келет. Бир топ комиссиялар бул окуялардын күнөөлүүлөрүн изилдеп чыгышкан. Убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар экени айтылган. Ош жана Жалал Абад жергесинде эки тарапты элдештирип, тынчтыкты калыбына келтиргендердин сап башында турган Камчыбек Ташиев июнь окуяларынын күнөөлүүлөрүн жоопко тартууну талап кылып келет. Бардыгын тынч түшүү үчүн кайсы бир адамдарды же бийлик топторун, кайсы бир улутту күнөөлүү деп табуу керек дегенге караманча каршымын. Урматтуу Роза Исаковна, сиз өзүңүздүн биздин алдыбызда айткан сөзүңүздө эки жолу кайтыладыңыз. Biz күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек деп. Эмне үчүн биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек экен? 7 апрелдеги июнь коогалагындагы күнөөлүүлөрдү биз издешибиз керек, табышыбыз керек жана жазалашыбыз керек. Ушул оюңузду айтыңызчы. Бул мына ар бир кылмыштын ошондой күнөөкөрлөрү болот. Бирок муну саясатташтырбагыла деген сөздү айтып атам мен. Урматтуу Роза Исаковна, сиз туура эмес айтып атасыз, кечирип коесуз. 7 апрелдеги күнөөлүүлөрдү мына 1 жыл өттү, таба элексиз. Июнь айында күнөөлүүлөрдү 1 жыл өттү, таба элексиз. Бирөөсүн дагы жазасын бере элексиз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызды мен туура эмес деп эсептейм. Кечиресиз. Буга ачык айтыш керек, убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар, күнөөсү зор жана ошо күнөөлөр үчүн жоопко тартылыш керек булар. Кайсыл бир убакта эгерде булар бул турмушта жоопко тартылбаса, булар акыретте жоопко серону тартылат. Себеби дегенде өзүңүз ойлоңуз, 500ге жакын адам, 500 адам каза болду. 10 миңге жакын адам жарадар болду. 100 миң деген адамдардын зыяны тийди, үйлөрү күйүп жана башкалар болуп, тууган уруктары өтүп. 100 миң адамдарга зыяны тийди. Мына ушундай чоң окуяны биз унуткарып жиберебиз. Бул эстен чыгып кетет деп ойлойбуз да. Ошол эстен унутпайт. Бул эстен чыкпайт. Бул эстен чыкпаш керек. Бул эстен чыкпаш үчүн биз ошол күнөөкөрлөрдү жазалашыбыз керек. Бул сабак болуш керек. Жана ошондогу адамдардын эмгегин баалашыбыз керек. Канчалаган баатыр балдарыбыз өтүп кетти. Канчалаган элге күйүп, мен элим, жерим, кыргызымды сактап калам, кыргызымдын бүтүндүгүн сактап калам деген канча балдарыбыз өтүп кетти. Мен ошолорду азыр эстегенде көзүмө жаш келет. Кыргызстан 29 жылдык эгемендүүлүк тарыхында көп кырдуу окуяларды башынан өткөрдү. Ийгиликтерге да жетише алды. Борбордук Азиядагы жана дүйнөдөгү эркин мамлекеттердин катарын толуктап турат. Эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Өткүрбек Рахманов, Регион.